22 bölüm. Bir тууганыңдын жоголуп кеткен өгүзүн же коюн таап алсаң, аны таштап салбай бир тууганыңа кайтарып бер. Эгерде малдын ээси алыс жашаса, же анын ким экенин билбесең, анда ал малды өз үйүңө алып кел. Малдын ээси өзү издеп келгиче үйүңдө кармап тур, анан кайтарып бер. Жакыныңдын жоготуп алган эшегин таап алсаң да, кийимин таап алсаң да, буюмун таап алсаң да ошондой кыл. Бул айтылгандан четтебе. Жакыныңдын эшеги же өгүзү жолдо жыгылып калганын көрсөң, таштап кетпе. Ага аларды тургузууга жардам бер. Аял эркектин, эркек аялдын кийимин кийбеши керек. Анткени ушундай кылган ар бир адам Кудай Теңириңдин алдында жийиркеничтүү. Эгерде жолдон даракка же жерге салынган канаттуунун уясын көрсөң, ал уяда энеси балапандарын же жумурткаларын басып жатса, анда энесин балапандары менен кошо алба. Өзүңө жакшы болуш үчүн, өмүрүң узун болуш үчүн энесин кое берип, балапандарын ал. Кимдир бирөө үйүңдүн үстүнөн кулап түшпөш үчүн, айыптуу болуп калбашың үчүн, үй кура турган болсоң, үйүңдүн үстүнө тегерете тосмо жасап кой. Жүзүм зарыңа эки түрдүү үрөөн сеппе. Болбосо сепкен үрөөнүңдүн түшүмү да, алган жүзүмүң да ыйык болуп калат. Өгүз менен эшекти кошуп жер айдаба. Жүн менен зыгыр бууласы аралаш токулган кездемеден кийим кийбе. Үстүңө жамына турган жамынчыңдын төрт бурчуна чачы жасап ал. Ким аял алып ага жакындагандан кийин аны жек көрүп калса, анан мен үйлөнүп ага жакындаганда кыздыгы жок болуп чыкты деп жалган жерден айыптап жаман сөз таратса, анда кыздын атасы менен энеси шаар аксакалдарына дарбаза алдына кызды алып келсин да, кызынын кыздык белгисин далилдесин. Кыздын атасы шаар аксакалдарына: "Мен кызымды бул кишиге аялдыкка бергем. Ал азыр кызымды жек көрүп калды. Аны жаманатты кылып, мен сенин кызыңдын кыздыгын көргөн жокмун" деп жатат. Бирок менин кызымдын кыздык белгиси мына деп, кызынын кыздык белгиси калган кийимин шаар аксакалдарынын алдына жайсын. Ошондо шаардын аксакалдары күйөөсүн алып келип жазага тартсын. Ал Исраил кызын жаманатты кылып, ушак тараткан үчүн анын мойнуна 100 шекел күмүш салынсын, күмүштү кыздын атасына беришсин. Кызы анын аялы болуп кала берсин. Ал өмүр бою аны менен ажыраша албайт. Эгерде анын айтканы чындык болуп, кыздын кыздыгы жок болуп чыкса, анда кызды атасынын үйүнө алып барышсын. Аны шаардын эли ташбаранга алып өлтүрсүн, анткени ал атасынын төрүндө ойноштук кылып, Исраил элинин арасында жийиркеничтүү иш кылды. Өз элиңдин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде күйөөсү бар аял менен жаткан бирөө кармалса, анда экөө тең, аял менен жаткан эркек да, эркек менен жаткан аял да өлтүрүлсүн. Исраил элинин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл. Бойго жеткен кыз жигити менен убадалашып койгондон кийин шаардан бирөө жолугуп калып аны менен жатса, анда экөөнү тең ошол шаардын дарбазасынын алдына алып келип, таш бараңга алып өлтүрүшсүн. Кызды кыйкырып жардамга чакырбаган үчүн, эркекти жакынынын аялын булгагандыгы үчүн өлтүрүшсүн. Өз элиңдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде кимдир бирөө убадалашып койгон кызга талаадан жолугуп калып, аны кармап алып зордуктап койсо, анда аны зордуктап койгон эркек гана өлүм жазасына тартылсын. Кызга болсо тийбегиле, анын өлүмгө тете күнөөсү жок. Эгерде аны өлүм жазасына тартсаңар, анда бул өз жакынына кол көтөрүп өлтүргөнгө барабар болуп калат. Анткени ал убадалашып койгон кызга талаадан жолугуп калган. Кыз жардам сурап кыйкырса да, куткара турган эч ким болгон эмес. Эгерде кимдир бирөө убадалашпаган кызга жолугуп калып, аны зордуктап жатканда үстүнөн бирөөлөр чыгып калса, анда аны менен жаткан эркек кыздын атасына 50 шекел күмүш берсин. Ал аны аялдыкка алсын, анткени аны зордуктап койду. Ал аны менен өмүр бою ажыраша албайт. Эч ким атасынын аялын албасын, атасынын төшөгүн ачпасын. 109 забур. Теңир менин теңириме: "Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур" деди. Теңир сенин күчүңдүн таягын Сиондон жиберет. Өз душмандарыңдын арасында бийлик жүргүз. Сен жеңген күнү элиң ыйык кийим кийип даяр турушат. Сенин уулдарың таң ата электе эле түшкөн шүйдүрүмдөй болуп сага келишет. Теңир ант берген, аны өзгөртпөйт. Сен Малкиседек даражасындагы түбөлүк ыйык кызмат кылуучусуң. Теңир сенин оң жагыңда. Ал өз карын төккөн күнү падышаларды өлтүрөт, бүт элдерди соттойт, жер бетин өлүккө толтурат, бүт жер жүзүндө душмандардын баштарын талкалайт. Жолдо шараккан суудан ичет, ошондуктан башын жогору көтөрөт. 110 забур. Теңирим, мен сени чын жүрөгүм менен адил адамдардын кеңешмесинде жана жыйындарда даңктайм. Теңирдин иштери улуу, анын иштерин сүйгөндөрдүн бардыгына алар суктанаарлык. Анын иши даңк жана сулуулук. Анын чындыгы түбөлүк турат. Ал өзүнүн кереметтерин унутулгус кылып койгон. Теңир ырайымдуу жана кеңпейил.
Теңир өзүнөн корккондорго тамак берет, өз келишимин түбөлүккө унутпайт. Бутпарастардын мурасын өз элине берүү үчүн ага өз иштеринин күчүн көрсөттү. Анын колунан чыккан иштер чындык жана акыйкаттык, анын осуяттары чындык. Кылымдан кылымдарга бекем турат, чындык менен адилеттикке негизделген. Ал өз элине куткаруу жөнөттү, өз келишимин түбөлүккө сактаганга берди. Анын ысымы ыйык жана коркунучтуу. Акылмандыктын башы Теңирден коркуу, анын буйруктарын аткаруучулардын баарынын акылы, чыныгы акыл, ага түбөлүккө даңк тиешелүү. 49 бөлүм. Мага кулак салгыла, аралдар. Мени уккула, алыскы элдер. Теңир мени энемдин курсагында жатканда эле чакырып алды. Энемдин курсагында жатканда ал мени атымдан чакырды. Менин оозумду курч кылыч кылды. Мени өз колунун көлөкөсү менен калкалады. Мени курчутулган жебе кылды. Мени өзүнүн саадагында сактап жүрдү. Мага: "Сен менин кулумсуң, Исраил. Мен сен аркылуу даңкталам" деди. Мен болсо, мен курулай эмгектендим, күчүмдү бекер курулай кетирдим. Бирок менин укугум Теңиримде, менин сыйлыгым Кудайымда деп айттым. Жакыпты өзүнө буруш үчүн, Исраилди өзүнө чогултуш үчүн, мени энемдин курсагында жатканда эле өзүнө кул кылып жараткан Теңир азыр мындай дейт: "Теңир мени даңктады, менин күчүм Кудайым". Ошондо ал Жакыптын урууларынын калыбына келтириш үчүн, Исраилдин калдыктарын кайрып келиш үчүн, сенин мага кул болгонуң аздык кылат. Менин куткаруум жер кыйрына жетиш үчүн, мен сени элдер үчүн жарык кылам деп айтты. Теңир, Исраилдин куткаруучусу ыйыгы, бардыгы жек көргөн, элдер акарат айткан өкүмдарлардын кулуна мындай дейт: "Падышалар көрүп орундарынан турушат. Төрөлөр ишенимдүү Теңир үчүн, сени тандап алган Исраилдин ыйыгы үчүн табынышат". Теңир мындай дейт: "Жакшы убакта мен сени уктум. Куткаруу күнү сага жардам бердим. Жерди калыбына келтириш үчүн, кыйраган мурасты мураскерлерине кайрып бериш үчүн, туткундарга чык кыла деп, караңгыда жаткандарга көрүнгүлө деп айтыш үчүн мен сени сактайм. Мен сени элдин келишими кылам. Алар жолдордун боюна мал жайышат, бардык дөңдөрдө алардын жайыттары болот. Алар ачка болушпайт, суусашпайт, аларга аптап да күн да зыян келтирбейт, анткени аларды ырайым кылуучу алып жүрөт, аларды суу башаттарына алып барат. Өзүмдүн бардык тоолорумду жол кылам, менин жолдорумдун баары көтөрүлөт. Бири алыстан, бири түндүктөн, деңиз тараптан келет, ал эми башкалары Синим жеринен келишет. Асман кубан, жер шаттан, тоолор кубанычтан кыйкыргыла, анткени Теңир өз элин сооротту, өзүнүн кыйналгандарына ырайым кылды. Сион болсо, Теңир мени таштап койду, Кудайым мени унутту деп айткан эле. Аял эмчектеги баласын унутмак беле, өзүнүн курсагынан чыккан уулун аябай коймок беле. Эгерде ал унутса да, мен сени унутпайм. Анткени мен сени өзүмдүн алакандарыма жазып койдум. Сенин дубалдарың дайыма менин көз алдымда. Уулдарың сага шашып келишет. Ал эми чапкынчылар менен талоончулар сенден кетишет. Башыңды көтөрүп тегерегиңди кара, бардыгы чогулуп сага келе жатышат. Мен тирүүмүн дейт Теңир. Сен аларды жасалга катарында киесиң, алар менен колуктудай жасанасың. Анткени сенин ураандыларың да, чөлдөрүң да, бүлүнгөн жериң да тургундар үчүн өтө тардык кылат. Сени жуткандар сенден кетишет. Мурунку жоготкон балдарыңдан кийинки балдарың сенин кулагыңа угза, бул жер мага тар болуп жатат. Мага жашаганга жер бер дешет. Ошондо сен жүрөгүңдө буларды мага ким төрөп берди? Мен баласыз жана тукумсуз эмес белем. Туткунга түшүп алыска кетпедим беле? Буларды ким чоңойту? Мен жалгыз калбадым беле? Ошондо булар кайда эле дейсиң? Кудай Теңир мындай дейт: "Мен колумду элдерге көтөрөм, туумду уруулардын алдында көтөрөм. Сенин уулдарыңды колдоруна салып, кыздарыңды ийиндерине салып көтөрүп келишет. Падышалар сени багышат, ханышалар эмчек энелериң болот. Сага жерге жете таазим кылышат, бутуңдагы чаңды жалашат. Сен ошондо менин Теңир экенимди, менден үмүттөнгөндөр эч качан уятка калбасын билесиң. Күчтүүнүн олжосун тартып алуу мүмкүнбү? Жеңүүчүнүн туткундап алгандарын тартып алуу мүмкүнбү?" "Ооба" дейт Теңир. "Күчтүүлөрдүн туткундап алгандары тартылып алынат. Эзүүчүнүн олжосу куткарылат, анткени сенин душмандарың менен мен кармашам. Сенин уулдарыңды мен куткарам. Сени кысымга алгандардын өз этин өзүнө жедирем. Алар өз канын ичип, жаңы шарап ичкендей мас болушат. Ошондо ар бир адам мен сенин Теңириң экенимди, сенин куткаруучуң жана сактап калуучуң экенимди, Жакыптын күчтүүсү экенимди билет." 19 бөлүм. Ошондон кийин мен асмандан көп кишинин үнүндөй болгон катуу үн уктум.
Ал мындай деди: Кудайды даңктагыла. Куткаруу иши, даңк, урмат, сый жана күч биздин Кудай Теңирибизге таандык. Анткени анын өкүмдөрү адилет жана акыйкат. Анткени ал бузуктугу ашынган аялды соттоду. Ал аял жер жүзүн өзүнүн бузуктугу менен бузган. Кудай өзүнүн кулдарынын каны үчүн андан өч алды. Экинчи жолу Кудайды даңктагыла, ал шаардын түтүнү түбөлүк көтөрүлүп турат деп айтышты. Ошондо 24 аксакал жана 4 тирүү жандык жыгылып, тактыда отурган Кудайга таазим кылып, "Амин, Кудайды даңктагыла" дешти. Анан тактыдан мындай үн чыкты: Кудайдын баардык кулдары, андан корккондор, чоңдор да, кичинелер да биздин Кудайды мактагыла. Анан мен топ элдикиндей, суулардын шаркырагандай жана күндүн катуу күркүрөгөндөй болгон үндү уктум. Ал үн мындай деп жатты: Кудайды даңктагыла. Анткени баардыгын кармап туруучу Кудай Теңир падышалык бийликти колуна алды. Сүйүнөлү, кубаналы жана аны даңктайлы, анткени козунун никелешүү убагы келди. Анын колуктусу өзүн даярдады. Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди, анткени зыгыр кийим ыйыктардын адилдиги. Анан периште мага: "Жаз, козунун нике тоюна чакырылгандар бактылуу" деди. Анан ал мага дагы мындай деди: "Бул сөздөр Кудайдын чындык сөздөрү." Ошондо мен ага таазим кылуу үчүн бутуна жыгылдым. Бирок ал мага мындай кылба: "Мен Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүнө ээ болгон сенин жана сенин бир туугандарыңдын кызматташымын. Кудайга таазим кыл, анткени Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсү пайгамбарчылыктын руху" деди. Анан мен ачылган асманды жана ак аттын үстүндө отурганды көрдүм. Анын ысымы ишенимдүү жана чындык. Ал адилеттүүлүк менен сот жүргүзөт жана адилеттүүлүк менен согушат. Анын көздөрү оттун жалынындай, анын башында болсо көп таажы бар. Анын өзүнөн башка эч ким билбеген жазылган ысымы бар. Анын кийген кийими канга боелгон, анын ысымы Кудайдын сөзү. Анын аркасынан агат минген ак жана таза зыгыр бууласынан кийим кийген асман кошуундары ээрчиди. Анын оозунан элдерди кыра турган курч кылыч чыгып туруптур. Ал элдерди темир таяк менен кайтарат. Ал баардыгын кармап туруучу Кудайдын каарынын жана ачуусунун шарабы толтурулган жүзүм сыгылуучу жайды тебелеп жатат. Анын кийиминде жана санында өзүнүн ысымы жазылган, падышалардын падышасы жана теңирлердин теңири. Анан мен күндүн үстүндө турган бир периштени көрдүм. Ал бийик асманда учуп жүргөн баардык канаттууларга мындай деп кыйкырды: "Кудайдын улуу кечки тамагына чогулуп келгиле. Падышалардын, миңбашлардын жана күчтүүлөрдүн этин, аттардын жана аларды мингендердин этин, эркин адамдардын жана кулдардын, чоңдордун жана кичинелердин этин жеш үчүн чогулгула." Анан мен жырткычты, жер үстүндөгү падышаларды жана алардын чогулган аскерлерин көрдүм. Алар ат үстүндө отурган менен анын аскерлери менен согушууга чогулушкан эле. Ошондо жырткыч жана аны менен бирге жалган пайгамбар колго чүрүлдү. Ал жалган пайгамбар жырткычтын алдында көрсөткөн кереметтери менен жырткычтын белгисин кабыл алгандарды жана анын бейнесине табынгандарды аскырчу. Ал экөө тең күйүп жаткан күкүрттүү көлгө тирүүлөй ыргытылды. Ал эми калгандары ат үстүндө отургандын оозунан чыккан кылыч менен өлтүрүлүштү. Баардык канаттуулар алардын өлүгүн жеп тоюшту.